Алмазбек Атамбаев барган ар бир өлкөнүн лидерлери президентти өз резиденцияларында тосуп алышты. Ага бардык өлкөлөр бийик даражадагы мейманга көрсөтүлчү сый-урмат тартуулашты. Бирок мамлекет башчы жөн гана конокко барган жок. Бир өлкөгө болгон иш сапары расмий форматта болсо, башкаларына жумушчу сапар менен барган. Президенттин бул 5 мамлекетке барууну тандап алганы да бекеринен эмес. Бул мамлекеттердин ичинен 3 өлкөнүн лидерлери Евросоюзду башкарууда орчундуу роль ойношот. Алардын ар бири өз сөзүндө Кыргызстан парламенттик башкаруу формасын тандап алуу менен туура жолго багыт алганын белгилешти. Демократия Кыргызстан менен Европаны жакындатып турган жалгыз жетишкендик. Андыктан өлкөнүн Евразиялык экономикалык алкакка кирүүсүн колдобой коюуга мүмкүн эмес. Мы также обсудили вопрос. Биз Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуу маселесин дагы талкууладык. Биздин өлкөдө бул боюнча талаш тартыш болууда. Муну мен өзгөчө белгилеп кетким келет. Оланд мырза белгилегендей, биз Евразия биримдигине киргенден кийин Европа Союзу менен мамилелерибизди жакшыртууга көп мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Для улучшения отношений с Европейским Союзом. Австрия мамлекет башчысы Фишерда, Франция президенти Франсуа Оланд жана Германия канцлери Ангела Меркель Кыргызстандын Евразиялык биримдикке кошулганын колдоорун билдиргени менен журналисттер бул боюнча ыңгайсыз суроолорду берүүнү токтоткон жок. Алар Кыргызстанды коңшу мамлекеттердин ыгына жараша жолду тандайт деп баалашты. Бирок Алмазбек Атамбаев республика Евросоюзга кошулууга даяр экенин билдиргенин, бирок бул сунуш кабыл алынбаган соң болгон нерсени тандоого туура келгенин айтты. Бирок Австриядагы жана Франциядагы бизнес форумдарда бул өлкөлөрдүн ишкерлери биргелешкен өндүрүш түзүүнү сунушташты. Президент болсо гидроэнергетика, тоген, айыл чарба тармактарына каражат салууга болоорун айтып, инвесторлорго ыңгайлуу шарттар түзүлөрүн убада кылды. Моя главная задача, чтобы в Кыргызстане Менин башкы максатым Кыргызстанга келген ишкерлер өздөрүн ыңгайлуу сезип, эркин иштөөсүн камсыз кылуу. Биз бул максатты ишке ашырабыз. Мен дагы 2 жыл 8 ай президенттин кызматында иштейм. Бизнесмендер бизде өздөрүн коопсуз сезгендей шарттардын түзүлүшүн камсыз кылабыз. Ишкер бул инвестор. Аларга мүмкүн болушунча аз салык салынып, текшерүүлөр аз болушу керек. И как можно меньше проверяющих. Ошондой эле мамлекет башчы чет элдиктерди куру сөздөр менен эмес, чыныгы жетишкендиктер менен кызыктыра алды. Алсак коррупция менен болгон күрөш, Кытайдан тартып батышка карай Кыргызстан аркылуу өтүүчү темир жол куруу долбоорунун ишке ашып жатканы жана өлкө калкынын көбү ислам динин тутунганына карабай, ашынган динчил эмес өлкөнү түзүүгө мүмкүн болгону, радикалдуу экстремизм менен күрөш жүрүп жатканы Европа лидерлеринин кызыгуусун жаратты. Ооба, Кыргызстанда энергия ресурстар көп эмес, бай өлкө деп айтууга болбойт. Бизден алыс жайгашкан. Бирок бул өлкө инвестицияларга жана капиталдарды салууга татыктуу деп ойлойм. Бүгүн эртең менен кыргыз делегациясы француз ишкерлери менен жолукту. Биз электроэнергетика тармагында, анын ичинде суу энергетика жаатында алакаларды өнүктүрүүгө ниеттенип жатабыз. Ал эми Брюсселде парламентаризм тууралуу көп айтылды. Белгилей кетсек, дал ушул мамлекетте Европарламент, Еврокомиссия жана Еврокеңеш сыяктуу негизги институттар жайгашкан. Атамбаев Европа коомчулугун парламенттик да, президенттик да шайлоолорду таза жана ачык өткөрөрүнө ишендире алды. Анын натыйжасында Евросоюз бизге шайлоолорду колдоого 10 миллион евро бөлүп берди. Через 2,5 года 2,5 жылдан кийин биз Кыргызстанда жаңы президентти шайлайбыз. Бул биздин мамлекет үчүн өтө маанилүү. Албетте, Швейцариядагыдай жыл сайын жаңы президент шайласак жакшы болмок. Бирок бул эч нерсени чечпейт. Биз бийликтеги орунду өз убагында бошотуп берүүгө көнүшүбүз керек. Бул тууралуу президент Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюмунун башкы катчысы Ламберто Заньер менен болгон жолугушууда да айтты. Ал айрым саясий күчтөрдүн шайлоону эски эрежелер менен өткөрүүгө аракет кылып жатканын да ачык билдирди. Шайлоо уюштурууга колдоо көрсөтөөрүн убада кылган Заньер биздин республика кооптуу өлкөлөр менен чектеш экенин белгилеп, Афганистанды мисал катары келтирди. Ошондой эле Европа коомчулугун биздин өлкөнүн башка коңшулар менен болгон алакабыз да кызыктырат. Бул боюнча биздин президент Евроньюз каналына берген интервьюсунда да билдирди. Бул интервьюга 300 миллиондон турган аудитория күбө болду. У нас же всего одна дорога в Европу, это через Россию и Казахстан. Бизден Европага жол бир гана Россия жана Казакстан аркылуу өтөт. Андыктан биз бул багытта чогуу аракеттенебиз.
ишенебиз. Ошондой эле Бажы биримдиги жана Евразия экономикалык алкагында да ушул жакындашуунун тарапташтары бар. Казакстандын, Армениянын президенттери. Ошондуктан биз жакындашуу үчүн бири-бирибизге дем берип турабыз. Дипломатиялык жана экономикалык байланыштарды чыңдоо иш сапардын жалгыз максат эмес. Атамбаев Европага ортомчулук миссиясы менен дагы келгени, Берлинде Меркель менен болгон жолугушууда гана ачык айтылды. Демократияга бет алган өлкө катары Европада Кыргызстанды жакшы кабыл алышат. Чет элдик журналисттер Атамбаевдин жакшы досу Путин тарабынан өтүнүч келтирилгенин айтышты. Украина менен Молдова маселеси боюнча дагы сөз болгонун Алмаз Шашенович Франсуа Олланд жана Европарламенттин башчысы Шульц менен жолуккандан кийин гана ачык айта баштап, бул темага Берлинде гана кеңири сөз болду. Референдум в Крыму. Биз бардык өлкөлөрдө аймактык бүтүндүк болушун каалайбыз. Бирок Крымдагы референдумду болгондой кабыл ала тургандай нерсе. Аны бул жылы же эмдиги жылы өткөрсө деле жыйынтык ошол бойдон калат. Алар бири-бирине сокку ура беришсин дейли. Бирок маселени тынчтык жолу менен чечүү керек деп ойлойм. Позициялар так белгиленди. Бирок Европа коомчулугун жана биздин журналисттерди Владимир Путин Украина жана Молдова маселелери боюнча өз пикирин Атамбаев аркылуу дагы бир ирет айттырабы деген суроо кызыктырды. Бирок бул суроого жооп кийинчерээк Берлинден кайтып жатканда гана айтылды. Не секрет, что у меня... Менин Путин менен мамилем жакшы. Ошол эле учурда Европадагы жакын. Себеби биз демократиялык мамлекетти түзүп жатабыз. Мен Евросоюзга мүчө өлкөлөрдүн жетекчилерине өз оюмду жеткирүүгө аракет жасадым. Чыр-чатак жакшылыкка алып келбейт. Талаш маселелерди унутуп, тынчтык жолдорун табуу керек. Эки тарап тең Минск келишиминдеги пункттарды кармануусу зарыл. Албетте мен ортомчу болуп жатам, бирок маселени мен чечпейм. Ошентсе да кандайдыр бир үмүт пайда болду. Батыш менен Россиянын позицияларын жакындатуу аракетинен тышкары Кыргызстан үчүн пайдалуу сүйлөшүүлөр болду. Шайлоо процесстерин колдоо үчүн Швейцария $2 миллион бөлүп бермей болду. Андан тышкары ушул эле өлкө саламаттыкты сактоо тармагына жана жеке секторду өнүктүрүүгө $76 миллион берет. Ал эми Евросоюз социалдык тармакка $30 миллион бөлдү. Алдыда дагы маанилүү келишимдер күтүлүүдө. Кыргызстан мындан ары дагы көп багыттуу тышкы саясатты алып барат. Бул биз үчүн абдан маанилүү. Өзүңөр билгендей, араб мамлекеттерине президентибиздин расмий сапарлары болду. Эми Европа мамлекеттерине абдан ийгиликтүү иш сапарлары болду. Андан да тышкары, Кудай буйруса, мына өзүңөр күбө болосуңар, Кыргызстан дагы бир нече Кыргызстандын кызыкчылыгын жактаган кадамдарды жасап кетет. Бир кезде эл аралык саясаттын четинде калган Кыргызстан эми бул тармакта өз ордун табууда десе болчудай. Ири мамлекеттердин геосаясий оюндарында чакан өлкөлөр чучугулак болбостон өзүнүн активдүү позициясын белгилеп, өз ордун таба алат. Кыргызстан үчүн Европанын эшиги кенен ачылышы буга мисал. Мээрим Ташыбекова, Елена Яковлева, Самат Дөлөтакунов, НТС, Жумалык.